Тарих мугалимдикти тандадым. 4 жыл окуйт экен бакалаврда. Кадамжай району Миңчинар айылынан келген Жыпаргүл Имамали кызы быйыл мектепти аяктап жогорку окуу жайга тапшырып жаткан кези. Ал жалпы республикалык тестилөөдөн 102 упай алган. 100 упай алган бүтүрүүчүлөр Баткен мамлекеттик университетинде бюджеттик негизде билим алса болот деген маалыматты угуп кубанганын жашырбайт. Анткени ал көп балалуу үй бүлөнүн кызы. 8 бир туугандын уулусу болгон Жыпаргүл акысыз билим алуу, анын үй бүлөсүнө колдоо болорун айтат. Бул Баткен университетини бизге жеңилдиктер боюнча түшүрүнтүр бергендигине байланыштуу жакты шарттары. Тойло Ормонова Жыпаргүлдүн чоң энеси, анын дагы бир небереси Ош шаарындагы жогорку окуу жайына келишимдик негизде билим алууга кабыл алынган. Ал тарбиялаган 2 небересин бир убакта окутууда каржылык маселелерден ойлонуп жаткан. Биттен неберемди өткөздүм, 137 балл менен өткөн эди, onu өткөзүп келдим, onu эми контрактка өткөздүм. 2 окуучуну контрактка киргизсем, төлөй албайм деп, Баткенде жеңилдик бар экен деп якап келдим. Быйылкы окуу жылында мамлекет тарабынан Баткен облусунун бүтүрүүчүлөрү үчүн Баткен мамлекеттик университетинде билим алууга бир нече жеңилдиктер берилди. Ага ылайык жалпы республикалык тестилөөдөн 100 упай алган бүтүрүүчү аталган окуу жайда бюджеттик негизде билим алса болот. Ал үчүн окуу жай 160 орун бөлгөн. Жеңилдик ошол балким баары билеттир, Баткен мамлекеттик университетине гана берилди, бул баягы аймактагы университет болгон. Башка университет берилген жок. 100 балл алган болсо, Баткен мамлекеттик университетине бюджеттик орундарга тапшырылат. Ал эми 95 балл менен келишимдик негизде. Башкача айтканда контракт негизде тапшыра алышат. Бул Баткен мамлекеттик университетине гана мүнөздүү. Бул жеңилдиктерди берүүдө чек ара статусун алган айылдардын бүтүрүүчүлөрүнө артыкчылык берилүүдө. Чек ара тилкесинде жашаган жана 62 айыл чек ара статусун алган айылдардан келген абитуриенттерге өзгөчө тартипте кабыл алынат. Алар ошол чек ара статусун аныктаган тастыкчы документи менен боло турган болсо, башка жөнөкөй жарандарга караганда аларга артыкчылык көбүрөөк берилет. Экинчи артыкчылык бул инвалид студенттер. Анан томолой жетимдерге багуусун жоготкон жана студенттер үчүн да ушундай мүмкүнчүлүктөр каралган. Облустук бийликтин маалыматына таянсак, акыркы 2 жылда Баткендик жаштардын билим алуусу үчүн бир катар жогорку окуу жайларда жеңил шарттар түзүлүүдө. Бул жеңилдиктер Баткендин борбордон алыстыгын, аймактын элинин жашоо шартын эске алуу менен чек арадагы элдерди ар тараптуу колдоо максатында каралган. Былтыркы жылы өкүлдүн суранычы ошол учурда Баткен облусуна берилген статусуна караганда аскер лицейине 57 биздин бүтүрүүчү окуучуларыбыз кабыл алынган. Азыркы учурда элдин маалыматы боюнча 43 окуучу жатат. Аймакта аскер адистерини көбөйтүш, шарт түзүш максатында ошол учурда Баткен облусуна берилген статус. Эгер Баткен мамлекеттик университетинде белгиленген бюджеттик орундар Баткен облусунун бүтүрүүчүлөрүнөн артса, бул жеңилдиктерден өлкөнүн башка аймактарындагы бүтүрүүчүлөр да пайдаланса болот. Максат билим алууга умтулган жаштарды колдоо, аймактын кадр маселесин чечүү дейт адистер. Сабира Бакирбек кызы, Аскар Баймуратов, Салам Медиа.